Анда эмесе балдар, тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз балдар канаттууларды коргойбуз деген темада болмокчу. Сабактын максаты менен тааныштырып коеюн. Куштардын жашоо тиричилиги менен кеңири таанышасыңар. Өз оюңарды адабий тилде далилдүү айтып берүүгө көнүгөсүңөр. Канаттууларга аяр мамиле жасоо, аларды коргоо керектигин түшүнөсүңөр. Деги эле балдар, жаз келгенде кандай өзгөрүүлөр болот биздин жаратылышыбызда? Азаматсыңар, бак дарактар бүчүр байлай баштайт, күн жылыйт, кар эрийт, келген куштар келет. Азаматсыңар. Балдар, кандай келген куштарды билесиңер? Кышында кыштаган кандай куштар бар? Эмне үчүн куштар уя салышат? Эң укулуктуу, мукамдуу сайраган куш кайсыл деп ойлойсуң? Азаматсыңар. Балдар, канаттуулар мекенибизге көрк берип турат. Алардын кээ бирлери жылуу жактарга учуп кетишет, кээ бирлери ушул жерде эле калышат. Мисалы, ушул жерде калчу канаттуулар кара туру, күйкө, турумтай, карга сымалдуулар болсо карга болот, кузгун, чөкөтаан, сагызгандар, бактек, ушул сыяктуу таранчы, ушул сыяктуу канаттуулар кышта бул жерде калат экен. Балдар, куштардын кээ бири уясын жерге, даракка, жар боруна, аскага, адамдардын үйүнө салышат. Уя салуу багынан куркулдай кушуна эч бир куш тең келбейт экен. Анткени бекеринен элибизде жакшы салынган үйдү куркулдайдын уясындай деп айтышпаган экен. Торгой жерди казып уя салат. Көп учурда ит кушка жем болот. Ал эми бүркүттөр адам жеткис аскага уялайт. Чаба элекей болсо уясын жарга же үйлөрдүн бурчтарына салат. Уя салып убара болбогон куштардын бири көкөк. Бул көкөк боюнча биз адабий окуу сабагынан өткөнбүз, көкөктүн жашоосу тууралуу. Ал эми кызыл китеп деген эмне? Демек, бул китепке жоголуп бараткан жан-жаныбарлар, канаттуулар жазылат да, аларды коргоо, аларга тийбөө милдеттери жүктөлөт. Биздин Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген канаттуулардын 32-40 ашуун түрү бар. Алар жаратылышка көрк берет. Зыяндуу курт-кумурска чиркейлерден тазалайт. Биздин ата-бабабыз куштар менен достошуп, мүнүшкөр кылышкан. Аларды таптап багышкан. Азыр дагы ата-бабанын салтын улантып келе жаткандар аз эмес. Мүнүшкөр деген ким? Албетте, мүнүшкөр деген бүркүттү таптап үйрөткөн адам. Ата-бабаларыбыз барктап келген куштар жөнүндө да сөз кылып кетели. Туйгун куштун торусу. Анын кооз келбети өзгөчө.